أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аламды жараткан Аллах Таалага чексиз максолор анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, Аллах Таала бизди жаратып инсан кылгандан кийин жер бетине келип бизге берилген эң чоң неамат, эң чоң жакшылык бул Аллах Тааланы таануу, таухид, Аллах Тааланы жалгыз деп билүү да. Аллах Таала пайгамбарлардын дагы көп пайгамбарларды бардыгын өзүнү таныш үчүн, өзүнү таныштырыш үчүн, Аллахка кайтарыш үчүн жөнөткөн да бардык пайгамбарларды. Биз дагы Аллахка кайрылышыбыз керек. Кээде адам болгондон кийин адашуу менен акыйкаттын ортосунда болот экен. Кээде адамзат адашып кетесин, кээде туура эмес жолдо жүрөсүн, кээде жаштык кылат, кээде мастык кылат дегендей. Ошондо баары бир эртели кеч адам Аллах Таалага кайтыш керек. Жаны денесинде турганда Аллах Таалага тобо кылыш керек да. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтты: "Фафирру илаллах", Аллахка качкыла деди. Аллахка кайткыла деген жок, фафирру илаллах, Аллахка качкыла деди да. Аллахка качкыла деп атат. Кайт десе жөн эле мындай өтө күчөйтүлбөгөн мааниде болот да. Ал эми Аллахка качкыла деп атат да. Аллахка качкыла. Демек, эмне бунда күчөйтүп айтып атат да. Аябай араб тилинде балага деп коет, көркөмдөп айтып атат да. Аллахка качкыла депчи, маанилүүлүгү ушундай. Демек, ким Аллахка кача турган болсо, ким Аллага кайрыла турган болсо, Аллахты таба турган болсо, ал бардык жакшылыкты табат да. Хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "Я абди иза ваджаттани ваджатта кулла шайин". Менин пендем, эгерде сен мени тапкан болсоң дейт, эгерде сен Аллахты тапкан болсоң, анда ваджатта кулла шайин, эгерде сен бардык нерсени табасың дейт. Я абди иза факаттани факатта кулла шайин, эгерде пендем мени жоготкон болсоң дейт, анда сен бардык нерсени жоготтуң дейт. Ким Аллахты жоготкон болсо, кимдин жүрөгүндө Аллах Таала жок боло турган болсо, анда ал бардык жакшылыктан куру калды. Азыр балким мейли жыргап, ойноп күлүп жүрөт, бирок Аллахты эгерде тааныбай, Аллахка кайтпай, акыркы деми чыкканга чейин Аллахка кайтпай өтүп кете турган болсо, анда бул эмне кылды? Чоң өкүнүчкө душар болду да. Ошон үчүн Аллахты мусулман баласы болгондон кийин жалаң эле ээрчип таанып койбостон, Аллахты илим менен, акыл менен тааныш бизге важип болот. Биз көбүнчөсү ата-энелерибизден угуп эле, Кудай бар экен десе, Кудай бар экен деп коюп эле кете бересиң. Аллах Таала ыйык десе, Аллах Таала ыйык экен деп коюп кете бересиң. Бирок илимдин негизинде, аят хадистин негизинде илим алып, исламда кандай айтылган, мына ошондой тааныбайбыз. Көбүнчө биздин ыйманыбызды иманул мукаллид деп коет, ээрчүүчүнүн ыйманы. Бирөөдөн угуп эле эмне кылабыз? Бирөөдөн угуп эле ээрчип кеткен болсок, Кудай бар экен деп, бирок акылыбыз менен, илимибиз менен аны далилдеп бере албай турган болсок, анда бул кимдин ыйманы болот? Ээрчүүчү адамдын ыйманы болот. Ал далилде бере албайт. Эгерде кимде мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, Кудайды тааныганга илим алып таныш керек, бул важип болуп атат. Эгерде ким ошол жаны денесинде туруп, жаш болуп туруп, илим алып Кудайды тааныбай турган болсо, анда бул аалымдар айтат, бул күнөөкөр пенде болот дейт. Жөн эле Кудайды бирөөлөрдөн укканда Кудай бар экен десе, бирок ичинде кээде өзүнчө
шектенип ушундай боло турган болсо, анда бул пенде эмне болот? Күнөөкөр болот да. Ошон үчүн Аллах Тааланы илимдин негизинде таанып билиш керек болот. Аллах Таала хадиси кудсиде айтты, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан: "Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал: Яқулуллаху та'ала ана инда зонни абди би." Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Мени пендем кандай ойлосо, мен ошондой болом. Пендемдин оюндагыдай боломун" дейт. "Ва ана мааху иза закарони." Эгерде ал мени эстей турган болсо пендем, анда мен дагы аны эстеймин дейт. "Фа иза закарони фи нафсихи закартуху фи нафси." Эгерде пендем мени өзү жалгыз калган кезде эстей турган болсо, анда мен дагы аны өзүм жалгыз эстеймин дейт. Демек, ибадаттардын эң чоңу Аллахты эстөө болот, бир туугандар. Зикруллах, Алланы эстөө. Алланы эстөөгө бул намаз дагы кирет. Алланы эстегенге субханаллах ва алхамдулиллах деп Алланы улуктаган, Аллаху акбар деген тасбихтер дагы кирет, хамдтар кирет, алхамдулиллах деген сөздөр кирет. Ошол ким дейт? Аллах Таала эгерде мени жалгыз калганда эстей турган болсо, аны мен дагы жалгыз эстеймин дейт. "Ва ин закарони фи малаин закартуху фи малаин хайрин минхум." Эгерде пендем мени адамдардын арасында эстей турган болсо дейт. Пендем мени адамдардын арасында кандайдыр бир коомдо, жамаатта эстей турган болсо, анда Аллах Таала мен дагы аны ошондой периштелердин алдында эмне кылам дейт? Эскеремин дейт. Адамдардын арасында эскерем дейт, мактайм дейт. Көрдүңүздөрбү? Аллах Тааланы эмне кылышыбыз керек? Канчалык көп мактай турган болсок, өзү негизи жана даватта айтып коет, Аллах Тааланы улуктай бер, жүрөгүңө иман келет дейт го. Ошол чындап эле биз эгерде Аллах Тааланы улуктай бере турган болсок, Алланы мактай бере турган болсок, Аллах Таала бизге ошол бизге өзүнүн эмнесин салат, махабатын, сүйүүсүн салат да, жүрөгүбүзгө иман берет. "Ва ин тaqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an." Эгерде менин пендем мага дейт Кудай Таала, менин пендем мага бир карыш жакындай турган болсо, тaqarrabtu ilayhi zira'an, анда мен ага дейт Аллах Таала, мен ага бир зира жакындайм дейт. Зира деп ушуну айтып коет, жарым метр жакындаймын дейт. Көрдүңүзбү? Сиз Аллахка кичине эле кайрылып кое турган болсок, Аллахка кайрыла турган болсок, бир карыш жакындай турган болсок, Аллах Таала бизге эмне кылат экен? Аллах Таала бизге жарым метр жакындайт экен. "Ва ин тaqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an." Эгерде менин пендем дейт Аллах Таала айтат, эгерде менин пендем мага бир зира жакындай турган болсо, жарым метр жакындай турган болсо, taqarrabtu ilayhi ba'an, мен ага ба жакындайм дейт. Ба дегени бул 3-4 метр. 3-4 метрдеги мындай катуу секирип таштаганды баан деп коет да, катуу бир секиресиң го алыска. Ошондойду ба дейт. Эгерде менин пендем бир зира жакындай турган болсо, анда мен ага бир ба жакындайм дейт. Ба дегени бул 3-4 метр жакындайм дейт. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала "Ва ин атани ямши атайтуху харвалатан." Эгерде менин пендем мага басып келе турган болсо дейт, анда мен ага эмне кылам дейт? Чуркап барам дейт Аллах Таала. Аллах Таала сенин жообуңа караганда көбүрөөк жооп берет экен. Ошон үчүн канчалаган күнөөлөрдү жасадык, урматтуу бир туугандар. Канчалаган жаштык кылдык, мастык кылдык, билбестик кылдык, канчалаган зыналарды кылдык, канчалаган арактарды ичтик, канчалаган бирөөнүн аркасына гыйбат кылдык, канчалаган бирөөнүн акысын жедик, бирөөнү жамандадык, бирөөгө көрө албастык кылдык. Мына ошолорду таштап эмне кылышыбыз керек экен? Аллахка кайта турган болсок, Аллах Таала бизге эмне кылат? Чуркап келет дейт да. Ошон үчүн тобо кылыш керек. Дагы башка хадиси кудсиде, башка хадисте Аллах Таала улантып айтат: "Эгерде менин пендем дейт, фарыз намаздардан ашып дейт, фарыз намаздарды окуп,
эгерде нафил намаздар менен жакындаша турган болсо дейт, нафил намаздар менен жакындаша турган болсо, 5 убакыт намазды окуп, андан сырткары дагы нафилдер менен мага жакындап турган болсо дейт, Аллах Таала мен анын уга турган кулагы, көрө турган көзү болом дейт. Мунун мааниси Аллах Таала эмне кылат экен? Аллах Таала сизди коргойт, ар тараптуу коргойт. Кулагыңыз жаман сөз укпайт, көзүңүз жаман нерсени көрбөйт да. Ошон үчүн Аллах Таалага кайтуу бул абдан маанилүү. Аллах Таалага жүрөгүбүздү, өзү негизи биздин жүрөгүбүз Аллах Тааланын колунда. Жүрөгүбүз, биздин жүрөгүбүз Аллах Тааланын колунда. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, денең дагы Аллах Тааланын колунда. Денебиз дагы Аллах Тааланын колунда. Биз не кылабыз? Жаштыкты эле каалайбыз да, дайыма терибиз, кожабыз жылтырап жүрүшүн каалайбыз. Бирок ал нерсе бизге баш ийбейт, Аллах Таалага баш ийет. Аллах Тааланын амирине, буйругуна баш ийет. Күндөн күнгө карып, териң тырышып, бырышып кете бересиң да. Жүрөгүң деле ошондой да, Аллах Тааланын уруксаты менен согот. Аллах Тааланын уруксаты менен согот. Эми алымдардын бирөөсү айтат: "Ма акбала абдун би қалбихи алаллахи акбалаллаху би қалбихи акбалаллаху би кулубил муъминина илейхи хатта ярзука вуддахум." Кайсыл бир пенде дейт Аллах Таалага кайта турган болсо, кайсыл бир пенде Аллах Таалага жүрөгү менен Алланы жүздөнүп Аллага кайта турган болсо, анда Аллах Таала башкалардын жүрөгүн ага кайтарат дейт. Аллах Таала башкалардын жүрөгүн ошол адамга кайтарып, жада калса алардын сүйүүсүн берет дейт. Жада калса алардын сүйүүсүн берет дейт. Биз качан Аллах менен мамилебизди оңдой турган болсок, Алланы таанып, Алла менен мамилебизди оңдой турган болсок, Аллах Таала башкаларга, башка мусулмандарга, башка момундарга, ыймандууларга бизди жакшы көрүүнү, биздин урматыбызды, бизди сыйлоону алардын жүрөгүнө салып коет экен. Ошон үчүн аларга дагы анын сөзүң өтүмдүү болуп калат да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Жүрөктөрдү тазалашыбыз керек, Аллага кайтыш керек, Аллага. Инна Ибн Кайюм рахматуллах алейхи айтат: "Инна фи қалби шамсун ла ялуммуху илля al-иqbalu алаллахи." Сенин жүрөгүң дейт, сенин жүрөгүңдө дейт тилкеленип, бөлүнүп калган дейт. Сенин жүрөгүң тилкеленип, бөлүнүп калган. Ла ялуммуху илля иqbalu алаллах. Аны бир гана Аллахка кайтуу бириктирет дейт. Аллахка кайтуу бириктирет дейт. Эми буну карай турган болсоңуз, бардыгыбыздын жүрөгүбүздө проблема бар. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө өкүнүч бар. Сожаление бар. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө тревога бар. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө переживание бар, кыйынсыздануу бар. Арманын, кээ бир адамдар арманын айтып отурса, роман кылып жазгың келет да. О дейт, мындай арманым бар, тигиндей арманым бар, мындай ыйлайт. Бирөөсү айтат, мен девушкама жетпей калгам, кызыма жетпей калгам. Бирөөсү айтат, мен бай болушум керек эле дейт. Бирөөсү айтат, мен атам өлүп калды, апам өлүп калды. Дагы бирөөсү толтура түрдүү проблемаларды айтат. Адамдардын жүрөгүндө дейт түрдүү проблемалар бар дейт. Боштондуктар бар дейт. Ошол боштондукту эмне толтурат дейт? Аллахка кайтуу дейт да. Кээде жүрөгүңө Аллага кайтууну алып коюп, мына жүрөгүңдөн Алланы алып коюп, Алла жок болсо, мисалы үчүн да, эми эгерде ошо жалаң переживание, кыйынсызданууларды жөн койсоң, сени жеп эмне кылайын дейт? Сени жеп таштайын дейт да, сени бүтүрөйүн дейт да, жөн эле. Кумурскалар бир нерсени жеп алат го, алма салманычы. Ошондой кылып сени гам, кайгы жеп таштайын дейт. Бирок аны бир гана эмне куткарып турат дейт?
Allah'ka kaytуу deyt da. Bir tuğanım ölüp kaldı. Je bolbosо misal üчүн bir tuğanın jogotkon öttө жаман. Je bolbosо ayalın, je balasın jogotkon abdan жаман, kıyın. Atаңды jogotkon aябай kıyın. Ha? Бирок ошол жүрөгүңдөгү боштукту эмне менен толтурасың дейт? Аллахка кайтуу менен. Аллах ушуну буйруган экен мага деп, ошону менен эмне кыласың дейт? Жүрөгүңдү толтурасың дейт. Аллага баш ийүү менен дейт. Wa alayhi wahshatun la yuziluha illa al-unsu bihi fil khuluwati. Жүрөгүңдө жалгыздык бар дейт. İbn Kayyim rahmetullahi. Жүрөгүңдө жалгыздык бар, ал жалгыздыкты бир гана Аллах менен жалгыз калып сүйлөшүү гана толтурат дейт. Биз негизи жалгызбыз. Бизди бардыгы сатат. Ишенип коюңуздар. Бизди любой человек предает нас. Бизди бардыгы сатат. Жаныңдагы ишенген досуң дагы сатат. Ayalың дагы сатат. Мейли сатпаса деле сатканы сен жаныңдан, денеңден жаның чыккандан кийин уже сени менен кабырга эч ким кире албайт. Жалгыздык ким менен? Жүрөгүңдө жалгыздык бар дейт. Аны бир гана ким толтурат дейт? Аллах Таалага кайтуу гана толтурат дейт. Аллах Таалага. Wa fihi huznun la yuzhibuhu illa sururu li ma'rifatihi wa sidqu muamalatihi. Senin жүрөгүңдө кайгылар бар. Аны эмне кетирет? Кайгыны бир гана Аллах Тааланы таанып билүү кетирет дейт. Кайгыларың бар. Кайгыларыңды сага ким шифасын берет? Кайгыларыңа Аллах Таала айыктырат. Негизи Адамдар жалаң сени оорукчан кылат, жүрөгүңдү оорутат. Ким айыктырат? Аллах Таала айыктырат. Бирөө капа кылса дагы, эмне болосу жүрөгүңүз аябай кайгырат, ооруйт. А сиз айтасыз, время лечит дейсиз. Не время лечит, это Аллах лечит. Аллах Таала сени ошол акырында жүрөгүңдү эмне кылат? Башкалар сенин жүрөгүңдү оорутса, Аллах Таала жүрөгүңдү айыктырат, а биз болсо дагы деле Алланы тааныбай жүрөбүз да. Алланы тааныбай жүрөбүз. Ким Аллага жакындаган болсо, Аллах Таала аны эч качан сатпайт, Аллах Таала аны эч качан жалгыз таштабайт. Аллах Таала аны жалгыз таштабайт. Адам таштайт бир күн. Азыркы күндө темболе, айланаңызда жалаң эки жүздүүлөр, лицемеры адни. Кайсыл жерге барсаң адамдар эки жүздүү болуп калган. Эки жүздүү болгондо сен уровениң анын уровени менен тең болгондо байкабайсың. Сен бираз андан өтүп башта, бираз аны опережай его. Вот тогда его истинное лицо ты посмотришь. Сен бираз өтүп баштасаң, бираз андан өтүп байыраак болуп кетсең, алдыр илимдүүрөөк же башкача болуп кетсең, сага көрө албастыгы ошондо башталат. Сенин даже досуң дагы көрө албастык кылат. Ошон үчүн бир гана бизге ким жакшылык каалаган? Аллах Тааладан, Аллах Таала. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayhi wal firaru minhu ilayhi. Senin жүрөгүңдө тынчсыздануу бар, аны бир гана проблемалардан качып Аллахка кайтуу гана эмне кылат дейт? Тынчтандырат дейт. Аллахка кайтуу. Wa fihi niranu hasaratun la yutfiha illa ar-rida bi umurihi wa nahyihi wa qada'ihi. Senin жүрөгүңдө өкүнүчтүн оту бар. Senin жүрөгүңдө кайгынын оттору бар. Аны бир гана Аллах Тааланын буйруктарына ыраазы болгондугуң, Аллах Тааланын казасына, тагдырына ыраазы болгонуң гана өчүрөт бул отторду дейт. Кеде Аллах Таалага претензия коюп отурсаңчы, проблемаң чыга берет. Жөн эле денеңди карап туруп, Кудайды тааныбаган адам денесинен претензия таба берет. Кудайым мен деле ошондой болчумун да, кедечи мына Кудайды тааныбай. Мени мурда адамдар көк көз деп шылдыңдайт эле да, көзүм көк да меникичи. Кудай менин көзүмдү неге көк кылгансың депчи. Ыйлай берет эле мына.
көк көз, мени судан өткөз десе, мен Аллахка наразычылык билдирет элем. Неге адамдар мени ушундай кылып шылдыңдайт депчи? А бирок Аллах Таала берген нерсеге кийин эметип шүгүр кылат экенсиң. Аллах Таала эмне берген болсо, кандай тагдыр берген болсо, ошого разы болуш керек. Кеде анан тамашалашып айтып коем да. Кеде эмеге барсаңыздар, кара көздөр туманда жакшы көрмөй калат. Көк көз жакшы көрөт. Туманда жакшы көрөм дейм да менчи. Бирде машинаны ошондо айдап бараттам да, машинаны айдап бараттам, туман болуп калганда, акырын кетип атат да бирөөлөрчү, мен машинаны кетип атам да. Жанымда досум отуруп алганда, доске мен көрбөй атам, сен кантип көрүп атасың? Менде көк көздөр жакшы көрөт деп коем да тумандачы. Ошол сыяктуу тамаша эми бул бирок Аллах Таала эмне берген болсо, денеңдеби бир кемчилик, эмне болбосун ага эмне кылыш керек? Разы болуш керек. Тагдырыңа бирөөдү жазып койгон болсо дагы, кеде аял киши карап туруп күйөөсүнөн дагы наразы боло берет да, мисалы үчүнчү. Чо он такой за строителя вышла замуж депчи. Мисалы үчүн, ушундан көрө башка бирөөнү тандасам болмок эмес деп эмне кылыш керек экен? Аллах Тааланын өкүнүч оту дейт, сени эмне кылып жеп жок кылат дейт. Аны ким куткарат дейт? Аллах Тааланын тагдырына ыраазы болгондук сени куткарат дейт. ومعانة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوب. Senin жүрөгүң ушундай талап кыла берет. Senin жүрөгүңдө аябай катуу талап бар дейт. Ал талап токтобойт. Аллах Тааланы сен талап кылмайынча. Маанисин көрдүңүздөр? Сен жүрөгүңдө ушундай талап бар, нафсиңдин талабы бар. Sen ошол талапты Аллах Таала кылып өзгөртмөйүнчө талап кыла берет дейт. Адам кеде ошондой. Бир 4 сотук жер алып алайын дейсиң. Алгандан кийин талап да требование. Буну алгандан кийин үй салайын дейсиң, үйдү да саласың. Үйдү салгандан кийин машина алайын дейсиң. Машина алгандан кийин дагы бир квартира алайынчы, жок дегенде айылда жашагым келбей атат. Квартира деле алайынчы, кышында эмеден жашаганга дейсиң. Шаарда жашаганга. Ушинтип кете берет, адам тойбойт дейт. Качанга чейин ал негизги максатын Аллах Таала кылып Аллахка кайтмайынча дейт. Бунун талаптары түгөбөйт дейт. Түгөбөйт. Ошон үчүн талапты ким кылсак, талабыбызды Аллах Таала кылганда гана ушул нерсе токтойт экен да. Демек токтобой аткан болсо билиңиздер, демек биздин калообуз дагы деле Аллах боло элек да. Аллах боло элек. Эгерде биздин эмебиз кете аткан болсо, дүйнөгө кайгыра турган болсо. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatu wa dawamu zikruhu wal ikhlasu lahu. Senin жүрөгүңдө жоготконуң бар дейт. Senin жүрөгүңдө боштук бар, ал боштукту бир гана Алланын махабаты жана зикир гана толтурат дейт. Көбүнчө кайгы капаңа Алланы эстөө, Алланы зикир кылуу эмне кылат? Алланы зикир кылып эстеген сенин кайгы капаңа дары болот. Шифа болот да. Эгерде жүрөк бир нерсе менен алектенмесе, Аллахтын зикири менен алектенбей турган болсо, анда ал башка нерсе менен алектенет. Эгерде биздин ой пикирибиз, тафаккурубуз Аллахты эстөө менен алек болбосо, анда башка нерсе менен алек болот да. Ошон үчүн жүрөктү дагы, мээни дагы Аллах Тааланы зикир кылуу менен эме кылышыбыз керек. Толтурушубуз керек. وَلَوْ أُعْتِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَمْ تَسُدْهُ تِلْكَ الْفَاقَةُ أَبَدًا. Эгерде дейт, ошол талабын Аллах болмоюнча дейт, талабын Аллах болбой турган болсо, талабын Аллахтын ыраазычылыгы болбой турган болсо, сага бүткүл дүйнөнү жана дүйнөнүн ичиндеги нерселерди берип койсо дагы жүрөгүңдөгү боштукту толтура албайт дейт. Жүрөгүңдөгү боштукту толтура албайт дейт. Падыша болсоң дагы, би болсоң дагы, ким болбосоң, Аллахты тааныбай турган болсоң, бул жүрөгүң эмне болбойт дейт? Жүрөгүңдөгү боштук эч качан толбойт дейт.
миллионер, триллионер болуп кетсең дагы. Ошон үчүн мындай дейт да, жамандык көрсө Кудайдан, жамандын иши таарынмак. Жазылган тагдыр не болсо, жакшынын иши багынмак дейт. Жамандык көрсө Кудайдан, жамандын иши таарынмак дейт. Момун эмес адам не кылат? Наразы боло берет. Бир Кудайдан бир жамандык келе турган болсо, таарынат экен да, Кудайга наразы боло берет. Жазылган тагдыр не болсо, жакшынын иши багынмак. Момун адамга Кудай Таала кандай нерсе жазып койсо, ошол нерсеге багынат экен, не болот экен? Баш ийет. Жакасын кармап баш ийип, жалпынын иши жалынмак. Жараткан жалгыз эгемди жалгыз деп анан табынмак дейт. Өлүмдү көзгө жакын бил, өткөндү ойлоп пикир кыл. Өмүрүң өтпөй зикир кыл. Өкүттө болбой шүгүр кыл дейт. Шүгүр кыл. Ошон үчүн Кудай Таалага кайтышыбыз керек. Адамдардын ыраазычылыгы эмес. Бүгүнкү күндө кимдин ыраазычылыгы деп, Кудайдын ыраазычылыгы деп жашашыбыз керек да. Адамдарды разы кылып, адамдарды эч качан разы кыла албайсың. Мына адамдар Ибрахим пайгамбарды отко таштады. Ибрахим пайгамбарды өлтүрөбүз деп отко ташташты. Нух пайгамбарды жалганга чыгарышты. Яхья пайгамбарды өлтүрүштү. Яхья пайгамбарды өлтүрүшкөн. Юсуф пайгамбарды не кылышты? Кудукка ташташты. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды Меккеде жалганга чыгарып, хижрат кылганда артынан кууп келип өлтүрөбүз деди. Таифте ташбаранга алды пайгамбарыбызды. Аллах Таалага, жалаң эле пайгамбарларга эмес адамдар, Аллах Таалага эмне дешти? Қалатил яхуду Узайр ибнуллах. Узайр бул Алланын баласы деди. Жала жабышты Аллах Таалага. Қалатин насара, христиандар айтты, Масих ибнуллах, Иса Аллах Тааланын баласы дешти. Адамдар Аллах Таалага жала жапты. Пайгамбарларды, пайгамбарыбызды иннеке сахирун маджнун, сен сыйкырчы, жинди экенсиң деп пайгамбарыбызга айтты. Эми кээде кичинекей мечиттин молдосу болуп алып, адамдар бизге наразычылык, разычылык билдирип коет дейсизби же сизге? Аллах Таалага жала жапса, пайгамбарларды ташбаранга алса, өлтүрсө, ошон үчүн кимдин разычылыгын? Бир гана Аллах Тааланын разычылыгын деп жашашыбыз керек да, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала бизди эч качан жалгыз таштабайт. Ошон үчүн биз деле укканбыз. Азыр бирөөгө бир дават айтсаң, жакшылыкка чакыра турган болсоң, любой адам жаман көрөт. Биз деле укканбыз. Алжыган молдо деген сөздү мен көп угам. Алжыган молдо дейт. Андан кийин караңгы дейт. Мурдакында калып кеткен. Эскичи дейт адамдар. Саватсыз молдо деп. Мисалы үчүн адамдар жакшылыкка чакырып атсаң, адамдар ушундай кылат. Бирок бир гана биз кимге кайтышыбыз керек? Аллах Тааланын разычылыгы үчүн Алланы деп жашай турган болсо, жашообуз оңолот. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека анта алимун хаким. Аллах Таалам бардыгыбыздын акыретибизди абад кылсын. Аллах Таала бир гана Аллахка сыйынып, Аллахты жалгыздап, Аллахка ибадат кылып өтүүнү насип эткен болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека анта алимун хаким. Бирахматика я архамар рахимин.